Бул дүйнөдө 4 нерсе берилген болсо, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Бул дүйнөдө кимге 4 нерсе берилген болсо, бул дүйнө ахиреттин ийгилиги берилиптир. 4 нерсе, көп нерсени айткан жок урматтуу. Биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимге зикир кыла турган тил берилсе, лисанан закира, Алланы зикир кыла турган, Кур'ан окуй турган, хадис жаттай турган, дават бере турган, насаат айта турган, жакшы сөздөрдү айта турган тил берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди урматтуу. Демек, биз Аллах хасанатынан ушундай тил сурайлы. Канчалаган тилдер бар, саясаттан башканы сүйлөбөйт. Отурган жерде ана боло кеткен, онодуга бул келет, ал деле кыйратпайт. Манан алып келиш керек болчу. О куддум көрүп, ошонун жанынан чыккандай сүйлөп отурат да. Канчалаган тилдер бар, дүйнөдөн башканы сүйлөт. Бир киши менен не иш кылып атасың? Нормально иш табыш керек, болбойт, точка ачыш керек, анда ачыш керек. Иш табыш керек да. Канчалаган тилдер бар, гыйбаттан башканы сүйлөбөт. Ана адам деген эмес, киши деген эмес. Кой гыйбат, келсе бетигиден айтып берем мен. Анан бите мен сен бетиге айт деген жокмун, гыйбат кылба. Алланы макта, урмат кыл. Өткөн бир жерде айттым, сиздерге да айтып кетейин, урматтууган. Азыр менин окуучуларымдын арасында бир окуучум бар, тили кекеч. Устаз дааратканага барып келейин деп айта албайт да. Айтат, эми күтүшүң керек, аначы. Дей берет да, не кыласың, барасыңбы, тазаласыңбы, эмне кыл? Айта албайт да. Устаз мен мындай кылайын деген сөздү айта албайт, тили кекеч. Айтат, аны күтүп турушуң керек. Бирок Кур'ан окуганда, Кур'анды келип тапшырганда, ушунчалык тажвид менен, кыраат менен окуйт, таң каласың да. Инсансың да, ишенгин келбей калат. Чотто мен Аллага таташет. Анан аркасынан секин, акырын барып карасаң, балдар менен сүйлөгөндө да албетте кекеч. Бирок Кур'ан окуганда ушундай сонун окуйт, урматтуу туган, Алла бериптир дейсиң да. Биз мынандай тил сурайлы, урматтуу туган. Саясатты сүйлөгөндө, гыйбат кылганда эле кекеч болуп калган. Уран менен кетиң, Кур'ан окуң, дават кылыңыз, урматтуу туган. Ошол бирөөдө гыйбат кылганда, жамандайын, дүйнөнүн сүйгөн саясатты жүргөндө ошол тилиңиз кекеч болуп калсын да. Деп эле туруп кала бериңиз. Дават айтканда, Кур'ан окуганда ушундай Алла берсин, мынандай тилди сураңыз. Биринчиси. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт. Ибадатка сабыр кыла турган дене. Канча дене бар, ибадатка сабыр кылбайт. Дүйнөгө ушунчалык сабыр кылат да. Жамбашы чыгып кеткидей болуп көтөрүп атат, иштенген грантардычы. Оны ким кыйнап атат, ким мажбурлап атат? Таң каласың да, терлеп алган, ана ушундай көтөрөт. Көтөрөбөй калып болду эми дейт, алган баласы, эртеси дагы кетет да ошогочу. Канчалаган дене бар. Суукка ушунчалык сабыр кылат да. Кар жаап атат, шамал борошон. Койларды издеп жүрөт каякта экен. Кел анан таба аласың да ошону. Жок, бул аманат да, туура адамла деп коюп ошондо жүрөт да. Мачитке келсе эле карап туруп, мачитиңер суукпу? Ушундай суукта окуйсуңар. Качан бүтөт бул? Ушунча көп айтабы депчи. Айдан кетен сен өмүрүңдү тоого суукка беребедиң, мынча үшүгөн жок элең го. Мачиттин суугу сага сезилдиби? Жок, эми неме да, айтам да, деп элечи. Канча дене бар, урматтуу туган, дүйнөгө ушунчалык сабыр кылат. Айланып кетен карап туруп, койчу токтот деген келет, токтотпойт, манантип отурат, сылдады бирге тийип, пайбанд кылып, манантип биздин иш ушунда дамыда деп коёпчу. Болду, эми таштаса керексен, баласы, манасыңды манактан алып келип, бияка улат таштабайт да. Дүйнөгө ушунчалык мени кылып, заңкылдатып урат, бечада уратып, колунду эле жанчып алды да, заңкатып, кыбырчылап жүрөт, жаны жайбатпай. Болду, эми өлүп кетсе кылбаса керек, баласы, кайра келди, мына, этият кыл, мына этият кыл. Абайла мына, азыр жанчып алды. Ушинтип коюп отурат да. Дүйнөгө ушунчалык сабыр кылат. Ибадатка келгенде жок да. Бүгүн өтө көп узун окудугу, белим оруп кетти, бутум талып кетти депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондон айтат, кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе,
Кайра эле көзгөдөн булчуңду карап, ояк биягын карай бербей, түсүңдү дагы бир карап койчу. Неле бозорот? Эмне эле карарат? Эмне эле нурсуздана турмат отурган? Ошондон Аллахтан ушул нерсени. Үчүнчүсү, кимге дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе. Дүйнөгө, динге эмес, дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе. Азыр канчабыз динге шүгүр кылып калып да, намаз окуп атасызбы? Кудайга шүгүр жумага барып турам. Постоянно жумадан калбайм депчи. Постоянно паланчын чүкүнчүн мантан YouTube'да маселелерин окуп турам, калтырбай окуям, жакшы айтат да деп элечи. 5 вакыт намаз оку, ниет бар. Сиз бизге пайгамбарыбыз айтып атат, дүйнөгө шүгүр кылсын, динге эмес. Жумага келгениңизге да шүгүрчүлүк кыла бербең. 5 вакыт намазга келгениңизге, кала берсе түнгү тахажжуд окуганга, нафилдерди кошконго аракет кылыңыз. Дүйнөгө бир допум бар жетет, ошону жетип алайын анан көрөбүз да. Ошон үчүн пайгамбардын достору сахабалар аял эркек биригип туруп бир кийим менен жашады го. Дүйнөгө шүгүр кылгандыгы үчүн. Сахабалар бирөөсү намазга келет, салам бериш менен чыгып кетет. Намазга келет, салам бериш менен чыгып кетет, отурбайт, талимге катышпайт. Бардыгы сурат, эмнеге чыгып кетип атасың? Десе айтат, үйдө аялым кийими жок, жылаңач олтурат. Мен барып берейин, намаздын убагы өтүп кеткенге чейин намазын окуп калсын дейт да. Bir kiyimge alар şükür kılgan hurmatı tuğan. İbadetke şükür kılgan emez. Bizge naborot bolup ketedi. Oşonduktan siz bir ne kılaylı? Düynöge şükür kılaylı. İbadetke emez. Төртүнчүсүн пайгамбарыбыз айтып атат, кимге жакшы аял берилген болсо, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди. Ата бабабыз ошондуктан айткан, аялың жакшы болсо берди Кудай, аялың жаман болсо урду Кудай деген да. Аны сурап алышлык сиз бизден тура турматы турган. Алган кыздыгында бардыгына жакшы эле жаман катын каяктан чыкты? Өзүңдөн чыгат да, башка бирден каяктан чыгат эле? Сенен чыгат, башка жактан издебей урматы турган. Ошондуктан дуа кыл, эмнени сураш керек? Зикир кыла турган тил сура. Ибадатка сабыр кыла турган дене сура. Дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк сура, Аллах Тааладан жакшы аял сура.